Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Аллах таалам жардам менен үч негизде үчүнчү негизде хижрага келип токтогонбуз. Пайгамбар алейхиссалату вассаламдын таанып билүүдө негизде. Автору улап Пайгамбар алейхиссалату вассалам Меккеден Мединага көчкөн абалды айтып, Меккеде орношуп, жайгашып, ал жерден ар кандай уруулар келип, Пайгамбар алейхиссалату вассаламдын кол алдында исламды кабыл алып, Хабашиде хижра кылып кеткен сахабаларды кайтып келип, мына ошо Мединада мамлекет түзүлүп, мечит курулуп, сахабалар менен ансарлар биргеликте илим алышып, Пайгамбар алейхиссалату вассаламдын жанында болушуп, ошол жерден илимдүү сахабаларды Пайгамбар алейхиссалату вассалам ар кандай өлкөлөргө жөнөтө баштады элчи кылып. Ал жакка барып, исламды жеткириш үчүн, Пайгамбар алейхиссалату вассаламдын пайгамбар экенин жеткирүү үчүн. Мына ушул абалда Меккеде айрым мусулмандар да калып калды. Анын калып калышына себеп ар кандай бир бизнестери бар, же ошол жакта отурукташып калган ыңгайлуу үйлөрү бар. Анан кээ бирлердин ыйманы жетпеди, ошон көчүп, бая даяр бизнесиңди, даяр үйүңдү, ошол жерде туулуп өскөсүң, отурукташып калган жайыңды таштап, ал жерден чыгып кетишке дагы ыйман керек. Мына ошондой абал болуп турду. Анан ошондо бул жерде автор айтып атат, бул хижра кылуу, жер которуу бул үммөткө парз болду. Ширк болгон жерден, капырчылык болгон жерден ыйманга, исламга жер которуу парз болду. Бул нерсе кыямат кайым болгонго чейин уланып кете бере турган нерсе. Ал Меккенин ачылышы менен токтоп калган жок. Ошо Мекке ачылганга чейин ар жерден хижра кылып Мадинага келе баштады да. Мына ушул нерсе кийин Мекке ачылгандан кийин токтоду дегенде каяка токтоду? Ошо Мединага хижра кылуу токтоду деген сөз. Жалпысынан кыямат кайымга чейин улана бере турган нерсе ширктен, бидаттан, капырчылыктан жер которуу. Кайсыл адам бир жерде ибадатын кыла албаса, капырчылык аны көмүп, же ширк өзүнүн намазын окуй албаса, динин практикалай албаса, жер которот. Анан бул жерде ушул аят түшөт. Ниса сүрөсүндө 97 аяттан 100 аятка чейин. Ушуну автор далил катары келтирет. Инналлазина таваффахумул малаикату залими анфусихим қалу фима кунтум қалу кунна мустазафина фил ард. Мына ушул аятты которордон мурун бир нерсени ачыкта айтып коеюн. Исламда ушул Пайгамбар алейхиссалам Мединага жайгашкандан кийин ал жерде сахабалар топтолду. Ар жактан уруулар келип ислам кабыл алып атты. Ана мушриктер жөн жаткан жок, Меккенин мушриктери. Бул кабарлар жетип атты. Мухаммад өзүнүн жан жөкөйлөрүн, сахабаларын көбөйтүп, айлана тегеренде мусулмандардын саны көбөйүп, алар чоң күчкө айланууда. Ушундай азыр булар дагы мындан да чоң өнүгүп, өсүп, күчкө толуп кебиске келерден мурун биз барып согушуп, булардын мийизин кайтарып, жок кылып салалы деген булар менен не кылышат? Медина жака жол тартышат. Мына ушул эң биринчи Бадыр согушу болгон. Мушриктер аябай кууда, канча деген согуштарды көргөн. Меккеде калган мусулмандардын бардыгын не кылат? Алдына калкан кылып алышкан. Ошо согушта алар жаатабы, найза ыргытабы, эмне болсо да ушу мусулмандар кырылсын, анан барып биз согушабыз деп, калкан катары Меккеде калып калган мусулмандардын бардыгын не кылган? Аял бала чака дебей, мажбурий түрдө алып туруп, алдына калкан кылып алышкан Бадыр согушунда. Мына ошо Бадыр согушунда жанын огу, найзанын учу ыргытканда ал тандабайт да. Жакта мушриктердин тобу деп эки тарап болуп тургандай мусулмандарды ыргытат, жаатат дегендей. Ошо жанын октор тийип, айрым мусулмандар өлүп калган алдында. Анан ошондо ушул аят түшкөн. Анан ушул окуяны эстеп, анан ушул аятты түшүнсөңүздөр, экөөнү байлап, маани ачыкталат. Анан ошондо кийин сахабалардын жүрөгү ооруп, кейишип согуш бүткөндө көрөт да, туугандарынан, айрым мусулмандардан Меккеде калып калган мусулмандардын Бадыр согушунда мушриктердин тобунда катарында өлүп калган денелерин көрөт да, өлүктөрдү көрөт. Анан алардын жүрөгү кашайып, жанагындай кайгыга, сарсанага батат. Аллахтын элчисин айтат. Ошо бир туугандарыбыз өлтүрүп алыппыз, биз керек болсо депчи. Анан ошондо ушул аят түшкөн. Бул аятта айтып атат, өзүнүн жандарына зулум кылып, анан периштелер алардын жанын алганда дейт.
мындай айтканда жанагы мушриктердин тобуна дагы мусулмандардын жанын периштелер алып атканда ушул сөздү айтышты. Колу фима кунтум. Силер каякта жүрөсүңөр? Колу кунна мустазафина фил ард. Биз алсыз элек деп алар баягы актанууну айтып атат да, көчүп кетүүгө мүмкүнчүлүгүбүз болбоду депчи. Анан Аллах таалам айттырды, периштелер мындай деп айтып атат. Алам колу алам такун ардуллахи васиатан фатухажиру фиха. Ой, силерге Аллахтын жерди кенен эле го. Бул жерден көчүп кетүүгө эмне тоскоол болду? Көчүп кетпейт белеңер деп кимдерге айтып атат? Жана жанын алып аткан, өлүп аткан мусулмандарга периштелер айтып атат. Ва улаика, алардын бара турган жери тозок деген. Ал кандай жаман жер деген. Тек гана иллал мустадафина минар rijali ван ниса вал вилдан ла ястатиуна хилатан ва ла яхтадуна сабила. Кимдерге азап болбойт, кимдерди айыпталбайт, тек гана алсыздар, мейли ал жана картаң чалдардан, алсыздардан, аялдардан жана жаш балдардан. Аларга көчүп кетүүгө эмне мүмкүнчүлүгү жок, же жолду таба албайт, же мүмкүнчүлүгү жок, алардын айласы жок. Мына буларды эмне деди? Үзүр деди Алла таалам. Буларга айыпталбайт деди. Ошо Меккеде калып калса дагы, мушриктер аны мажбурлап согушка чыгарып өлтүрүп салса дагы, эмнеге капырлардын арасында өлдүң деп алар не кылды? Айыпталбайт. Аларга үзүр берилет. Актануусу анык ачык айкын деди. Фа улаика асаллаху айяфу анхум ва каналлаху афуан гафура. Аллах таалам алардын күнөөлөрүн кечирет. Аллах таалам чындыгында кечиримди кабыл алат деди. Андан кийинки аятта وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا. Ал эми ким Аллах жолунда хижрат кылып көчүп кетке турган болсо, жер Аллахтын жери кенен дейт, кенен. وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Кимде ким өз үйүнөн Аллахка жана Аллахтын элчисине хижрат кылып жол тартып хижрага чыккан болсо, ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ. Жолдон ага өлүм жеткен болсо, фақад вақаа ажруху алаллах. Анын сообу, акыбети Аллахка жүктөлөт дейт. Мындай Аллахка таандык. Аллах таалам кечирим кабыл алып, аны өз ырайымына алат деген. Ва каналлаху гафурур рахима. Чындыгында Аллах таалам кечиримдүү, ырайымдуу, мээримдүү деген аят. Мына ушул аят Ниса сүрөсүнөн өндө ушул Бадыр согушундагы өлүп кеткен мушриктердин катарындагы болгон мусулмандар көргөндө, сахабалар көргөндө кейишип, капа болуп, ушул аят түшкөн. Шейх Солих Фаузан хафизахуллах ушул аятка түшүндүрмө берип, мындай дейт. Ушул жогорудагы окуган эки аятта Аллах таалам катуу айткан коркутуу бар дейт. Ким үчүн? Кимдин мүмкүнчүлүгү жетип туруп хижра кылбаган адамга. Алардын жайы тозокто экенин, ал кандай жаман жер экенин айткан. وَإِنْ كَانَ لَا يَخْرُجُ مِنَ الْإِسْلَامِ. Бирок бул абалы менен булар исламдан чыгып кетпейт, капыр болуп калбайт. Бул тозокку ушундай айткан бардыгы эмне? Коркуткан аяттар. Аны менен адам капырчылыкка кирип, динден ыргып кетпейт. Мындай чыкканда чоң бир буйрукту таштады дегендей. Зекеттин буйругун таштагандай, орозону таштагандай, исламдагы бир чоң буйрукту эмне кылган болгон? Таштаган болот. Аллахтын алдында чоң күнөөкөрү болот. Бирок исламдан чыгып кетпейт, хижраны таштоосу менен. Бирок ага чоң коркунуч абалда, коркунуч абалда болуп турат. Андан кийин Алла таалам өзү дагы аятта баяндап эскерди. Кимге үзүр берилет, кимдин актануусу акталат. Аларды Алла таалам эскерип, алсыздардан эркектер жана картайып калган чалдар, аялдар, күйөөсү өлүп калган, өзү болсо эптеп бала чакасы менен жашап атат. Ал каякта көчкөндү билсин, каякта жерди билсин, каякта мүмкүнчүлүк болсун, ушундай. Жана жаш балдар. Жана булар ушундай, алсыздар, буларга үзүр бар. Экинчи тобу мындай чыкканда бир адам мүмкүнчүлүгү болсо, ден соолугу болсо, жаш болсо деле, бирок көчүп кетүүгө неси жок, азыгы жок. Жолдон азык керек да. Кийим керек, курсагы ток болуш керек, жолдон ач колгон нерсе жеш керек. Ошондой бир мүмкүнчүлүгү жокторго аларга да үзүр берген. Жана жолду да билбеген адамдарга. Жолду билбей чыгып алган болсо, ит кушка жем болот. Мына ошолорго дагы үзүр берген. Бул хижра кылуу деген ал чоң сапар. Сапарга адамда даярдык болуш керек. А эгерде даярдыгы болбосо, жолдон ит кушка эмне болот? Жем болот, ачкадан өлөт. Кыскасы бул эки нерсени үзүр бер. Биринчилерге мүмкүнчүлүгү болбогондорго, экинчи
жолду билбегендерге. Буга дагы Алла таала уруксат берди. Мүмкүнчүлүгү болбогон деген ошо материалдык жактан да бир нерсеси болуш керек. Ошол жакка жетип ала турган. Экинчиси жолду да билиш керек. Мисалы пайгамбар алейхиссалату вассалам Мадина көчкөндө Абу Бакырды жанына алды. Анан дагы бир Меккедеги ушу жолду мыкты билген адамды жалдаган. Ошентип даярдык менен чыгышкан. Эс алып сабыр үмкүнүндө 3 күн болушкан. Бүт план менен даярдык менен чыгышкан. Ал эми кимдин материалдык мүмкүнчүлүгү болуп туруп, жолду билип туруп, Меккеде калып калса, Мадинага барбаган, пайгамбар алейхиссалату вассаламдын сахабаларына кошулбаган, анан согушта мушриктер аларды калкан катары кулдунуп алдына алып барган, анан ушул жерден өлүп калган. Буга эч кандай эмне дейт, үзүр жок. Мындай эч кандай күнөө болуп калышына. Исламдан чыгып кетишин эмес, туугандар, жакшы түшүнөйлү. Бул жакта кээ бир хавариштер бар, азыркы радикал топтор бар. Хижра темасы менен адамдардын башын айландырган. Мисалы, Ирактан бир согуш ачып алып, Сириядан бир согуш ачып алып, мусулмандардын башын урутуп, силер хижра кыласыңар, бул өлкөдөн чыкмасаңар ибадатыңар кабыл болбойт, намазыңар кабыл болбойт деп чакыргандар. Булар адашкан тайпалар, хавариштер. Алар өздөрү ушул мына бүгүнкү күнгүдө хижра бар болсо, кайсы бир адам намазын окуп албай атат Кыргызстанда? Орозо тута албай атабы? Намаз окуп албай атабы? Зикир кыла албай атасыңбы? Куран окуп албай атасыңбы? Аллах тааламдын буйругун аткарып жашашка сага эмне тоскоол болуп атат? Кыргызстан ислам өлкөсү, мусулмандардын өлкөсү. Ал эми ушундай абал болгон тарыхта кайсы бир коомдо туруп намаз окуйын десең намаз окуп турбайт, оозуңа арак куят, зына кылдырат. Ошондой сен шариаттагы буйруктарды аткарууга практика кыла албай турган жерлер болот. Мына ошондой чөйрөдөн таштап жер котор деген сөз. Адам жашоодо мындай деле хижра кылат. Бул Меккеден ошол Атай Мединага көчүп баруу деген хижрабыз токтогон. Качан токтоду? Меккенин ачылышы менен токтоду. Ал эми жалпы күнөөдөн арылуу, капырчылыктан арылуу, жаман чөйрөдөн арылып көчүү деген ал кыяматка чейин улана берет. Кайсы бир адам чөйрөсү жаман бир жерде турган, аракка түртөт, бузукулукка түртөт сени, жалкоолукка түртөт, оңоло албай, ошого себеп чөйрөң болуп атса, досторуң, ташта ошо досторуңду, өзүң оңол берин, анан барып аларга акырын дават кыласың. Кайсы бир жерде туруп ошол жерде намазың окуп албай атсаң, жакшылыкка түшө албай атсаң, ошол жерде чөйрө сени мойнуңан байлап алып себеп болосу, ошону ташта деген сөз. Чыныгы хижрат ошо күнөөлөрдү таштоо, жаман адаттарын таштоо. Анан жанатып келип алар адашкандар, алар ошо чаташып, сиздерге кээ бир адамдарга динди жакшы түшүнбөгөндөргө башын айландырып, канча деген адамдар эмне кылды? Сирияга алып кеткен. Аллах тааланын жардамы менен канчаларын бир нечелесине себепкер болуп, биз токтотуп калганбыз бул жакта. Алар ушинтип алдап, адамдардын башын айландырып, ошентип кетип калып, канча деген адам өлүп калды ошол жакта. Канчалар калып калды. Мына ошентип ата-энелер ыйлап, сыздап, аялды аял кетип калган, эркек кетип калган. Ошо илим элерине кайткан эмес, сураган эмес, үстүртөн түшүнүп алып, хижра деген бар экен, көчүш керек турбай кой, биз көчөйлү кетели деп кетип калышкан да. Андан кийин автор сөзүн улап, Анкабут сүрөсүнүн 56-аятын келтирет. Я ибадияллазина аману инна ардия васиатун фа ияя фа'будун. Эй иман келтирген кулдарым, менин жерим кенен. Менин жеримде кенен ибадат кыла бергиле деген. Мага жалгыз ибадат кыла бергиле. Анан Багауи деген тафсирчи, муфассир айтат. Бул аят жогоруда аятта айтылганын түшүнүн себеби Меккеде түшкөн, Меккедеги мусулмандарга түшкөн. Кайсы мусулмандар мүмкүнчүлүгү жетип, жолду билип, хижра кылбай койгон мусулмандарга түшкөн дейт. Аларды эмне деди? Капыр деген жок. Нада хумуло бейсме, иман менен, имандуу адамдар деп айт. Ал эми жана адашкан капырлар радикал түрдө кабарсыз дейт, сен капыр болосуң дейт хижра кылбасаң. Сен чоң күнөөнү таштасаң капыр болосуң деп. Көрдүңүздөр айырмалар кантип адамдарды адаштырып чаташтырат. Ахли сунна алымдар эмне дейт? Адам имандан чыкпайт, капыр болбойт, жана күнөөкөр болот. Иман келтирген кулдарым деп Алла таала эскерген. Мына Шейх Солих Фаузан дагы эмне дейт? Хафизахулла. Бул аят Анкабут сүрөсүнүн 65-аятта хижра кылууга буйрук бар. Аллахтын жери кенен экенин баяндаган. Эгерде сен кайсы бир жерде болуп, ошол жерде диниңди практика кыла албасаң, орозо тута албасаң, намаз окуй албасаң, оозуңа арак куйдуруп, диниңди байлап намаз окуга деп капырчылык үндөй турган болсо, анда Аллахтын жери кенен го. Көч, башка айылга көчүп кет, башка жерге бар. Керек болсо бизде өзүнүн апсисине келгенде адамдар кошуна жакпаса деле көчүп кеткендер канча. Мен ызылдашып отурбайынчы деп үйүн продажага коет дагы,
тынч жерге үй тандабай кошуна тандайын деп анча мынча иши жакпаса ишин таштап башка ишке өтүп кетип атат. Бул жөнөкөй. Кайсы нерседе ушул сенин диниңе кысталып болуп аткан чөйрө болсо ошол жерде таштайсың да башка чөйрөгө барасың. Кайсы жерде ишиңде намазың окуй албай аткан болсоң, орозо тута албай, Кудайдын буйругун аткара албай аткан болсоң, намаз окула турган жерге барып иштей бересиң. Проблема жок бул нерседе. Булар ушунун баарын башкача түшүндүрүшөт да алсактан. Ушул Кыргызстандан көчүп кеткенди каалайт да капыр өлкөгө. Балким наоборот ошол Америкада жүргөн, Европада жүргөн кыргыздар бияка келиш керек, Кыргызстанга келиш керек. Келип, мусулман өлкөдө жашап, ушул жакта кызмат кылыш керек. Элине, жерине, туугандарына билген жакшылыгын таркатып, бөлүшүп, алган опыту менен, билген билими менен өз өлкөбүзгө, мусулман өлкө Кыргызстан. Англияга эмес, Батышка эмес, Россияга эмес, Америкага эмес. Ал жерде калып калба, Аллах Тааланын жери кенен, Аллах Таалан бул жерди адамдарга кенен кылган. Эми хижранын бул сүннөттөн далили бар. Ал сохих хадистерде келген, ла танқатиул хижра хатта танқатиа ат-тауба. Хижра токтоп үзүлүп калбайт. Жанагы тобо токтоп калбагандай. Тобо качанга чейин боло берет? Кыяматка чейин, күн батыштан чыгып калганга чейин, адамдын жаны кекиртекке келип калганга чейин адамдын тобосу кабыл кылына берет. Ошондой эле тобо дагы үзүлбөйт, күн батыштан чыгып калганга чейин. Ал эми Бухариде келген хадисте ла хижрата бадал фатх деген хадис бар. Мекке ачылгандан кийин хижра болбойт деген. Бул деген хадистин мааниси ошо Мекке ачылгандан кийин хижра бүттү деген сөз. Бүттү деген сөз ошо Мединага, Меккеге, башка өлкөдөн биз ушул сахабалардын жеринде жашайбыз. Ушул жакка гана көчүш керек сөзсүз деген нерсе токтоду деген сөз. Мурун эмне болгон? Чакырык кылган Мадинага келгиле деп. Одан баадун нас ат-таарут байна хадал хадис. Кээ бир адамдар ушул хадисти экөө эмне кылат? Чаташтырып мына хижра деген барго, хижра деген токтобойт да, тобо токтомой койгондой эле хижра да токтобойт. Күн батыштан чыкканга чейин хижра токтобойт алдыда да деп, анан ал хижраны кандай түшүнүшүп алган? Өз өлкөңдү ташта деген. Мына бул жакта чыныгы мусулман өлкө. Ошол жакка же бул жакка көчүп кел. Ошол жакта калышың керек. Ошондо гана сен намазың кабыл болот. Ошондо гана сен ибадат кабыл болот деп адашкандар бар. Алымдар муну жөнөкөй айткан, хижра мунун бүттүгүнөн кийин Мекке ачылды да. Мекке ачылды, сахабалар барды. Болду, эми Меккеден кайра Мединага бара бербей деген сөз. Мурун эмне болгон? Меккеден Мединага чакырып берген. Себеби ал жерде практика кыла албай калган дин. Өлтүргөн, камаган, сабаган, зордуктап, зомбулуктаган, атасынын энесин көзүнчө баласын өлтүргөн, баласын көзүнчө эне атасын өлтүргөн. Меккеде ошондой зордук, зомбулук. Динин ла илаха илlalloh деген адамды айтканды өлтүрүп салган. Мухаммад алейхиссалату сөк, динди исламды сөк деп ошондоп даргаскан. Сөккөн, сөгүп кутулуп кетишкен. Керек болсо ошону пайгамбарыбыз дагы кармаса сөгөр мени деген. Главный жүрөгүңөрдө ыйман болсун деген. Мына ошондой жолдор менен кутулуп кыйналышкан. Мына ошол кезде эмне болуп атат? Мүмкүнчүлүгү барлар Мединага көчкүлө деген буйрук келген. Анан Мекке ачылды, пайгамбар алейхиссалату вассалам колунда бийлик. Эмнеге кайра Меккеден Мединага көчүш керек? Ошон үчүн бу жерде жана хадисте айтып атпайбы? Ла хижрата бадал фатх. Мекке ачылгандан хижра болбойт. Хижра токтоду деген сөз ушул. Анан кээ бирөө жанагы чала түшүнүп алгандар, тияка бар, бияка бар дегендер. Ушул хадисти алып келип атат. Хижра деген токтобойт, тобо токтомойчу. Тобо деген күн батыштан чыкканга чейин токтобойт. Значит, хижра дагы токтобойт. Сен хижра кыл дей берет. Ага ички сен ошо күнөөңөн хижра кыл. Ала туура эмес адашкан түшүнүүңөн хижра кыл. Ошо адашып жүргөн сектадагы туура эмес жүргөн чөйрөңөн хижра кыл. Ошол жерден чыгып илим жолуна түш. Алымдардан барып сура. Ошентип адашкандар бар. Ядунун аннал хижрата бақиятун мин Макка бадал фатх. Мекке ачылса деле дагы хижра боло бериш керек. Меккеден Мединага деп түшүнүп алгандар дейт. Мындай чыкканда ушул улуу хижраттын сообун аламыз деп ойлошот. Себеби ал кезде эмне болгон? Хижранын сообу өтө чоң болгон. Пайгамбар алейхиссалату вассалам шаарына Мединага көчүп келүү деген сөз. Меккеден чыгып кетүү өзү чоң сооп болгон. Ал эми кыямат кайымга чейинки хижра кайсы десе, бул капырчылыктан, ширктен, ошол жерде таркаган, ошол жерден диниңди кыла албаган, аткара албаган жерден исламий өлкөгө, иман жерге көчүү бул кыямат кайымга чейин кала берет. Жана жогоруда айтылган жер кенен го, жер которбойт белеңер деген бардыгы ошо капырчылык, ширк болгон, диниңди практика кыла албаган чөйрөдөн, чөлкөмдөн иман, ислам болгон жакка көчүү деген сөз. Мына ушундай жообу деп Шейх Солих Фаузан хафизахуллах жооп берди. Андан ары автор сөзүн улап мындай дейт. Эми ушинтип Мединада турукташып, элестетиңиздер, Мекке ачылды.
Меккенин ачылышы болду. Шарияттар бекем орун алды. Вахилер чыгып атат. Ислам дини толукталды. Айтып атканда зекет, орозо, ажылык, азан айтуу, жакшылыкка чакыруу, жамандыктан кайтаруу, исламдын канча деген буйруктардын бардыгы бекемделип, шарият толукталды. Ушул абалдан кийин пайгамбар алейхиссалату вассалам Мединада канча жыл болду? 10 жыл жашады. 13 жыл Меккеде кыйналды. 10 жыл андан кийин өкүмдөр, шарият өкүмдөрү түшүп Мединада болду. Жалпысынан 23 жыл. Анан Аллах Тааламдын буйругу менен пайгамбар алейхиссалату вассалам Мединада кайтыш болду. Ал кайтыш болуп өлгөнү менен анын дини калды. Мына ушул дин. Ла хайра илля даллал умма алейхи. Кандай гана жакшылык болбосун, ошол жакшылыкка далалат кылып пайгамбар алейхиссалату вассалам жеткирип көргөзүп кетти. Вала шарра илля хаззараха минху. Кандай гана жамандык болбосун, сөзсүз ошол нерседен пайгамбар алейхиссалату вассалам кайтарып кетти. Ошол жакшылыкка чакыргандардын баш атында таухид турду. Ал жалгыз Аллах Тааламдын өзүнө сыйына турган нерсени. Жана Аллах бардык жакшы көргөн нерселери, жана ыраазы болгон нерселерин баарын жеткирип кетти пайгамбар алейхиссалату. Жана ошондой эле жамандыкты дагы эскертип кетти, кайтарып кетти. Ал жамандыктын башында турган нерсе ширк эле. Жана Аллах эмнени жек көрөт, эмнени жаман көрөт, эмнеден тыят, ошонун бардыгын пайгамбар алейхиссалату вассалам жеткирип кетти, эскертип кетти. Аллах Таалам пайгамбар алейхиссалату вассаламды адамдардын бардыгына жалпы жиберген эле. Аллах Таалам ушул жиндерге дагы, инсандарга дагы бардыгына ушул Мухаммад алейхиссалату вассалам баш ийип жашаштыкты буйруду. Аллах Таалам Араф сүрөсүнүн 158 аятында мындай дейт: Эй Мухаммад айткын деген. Кул я юханнас инни расулуллахи илейкум жамиан. Эй адамдар, мен силерге жөнөтүлгөн Аллахтын элчимин. Баарыңарга, бир арабтарга эле эмес. Жана азыр динден айнып исламга акарат сүйлөгөндөр айтатпы арабтарга деп. Пайгамбар алейхиссалам арабтарга эле эмес, жалпы адам затына келген. Жалпы адам затына эле эмес, жиндерге да келген. Адамдардан ким баш ийбесе тозок киргенде эле, жиндерден дагы баш ийбей капырчылык кеткендер тозокко кирет. Аллах Таала мына ушул пайгамбар алейхиссалату вассалам менен динди толуктады. Акыркы пайгамбарлар да толуктады. Мындан ары пайгамбар келбейт. Иса пайгамбар келсе да ал пайгамбар болуп келбейт ал. Пайгамбар алейхиссалату вассаламдын үммөтү болуп келет. Пайгамбар алейхиссалату вассаламдын мыйзамы менен иш жүргүзөт келгенде да. Мурунку өзүнүн динин жаңылап келбейт. Динди Аллах Таалам ушу менен толуктады. Аллах Таалам Маида сүрөсү 3-аятта мындай дейт: Аль-йаума акмалту лакум динакум ва атмамту алейкум ни'мати ва радиту лакум ал-ислама дина. Мына мен бүгүн динимди толуктадым, силерге жакшылыгымды толуктадым, неmatымды. Жана ушул дин менен силерге ыраазы болдум деген. Ушул дин менен силерге ыраазы болдум деген. Мына бу жогоруда айткандай, ислам дини ушу 23 жыл аралыгында акырындык менен дин толукталып келди. Качанга чейин толукталып келди? Пайгамбар алейхиссалату вассаламдын бул дүйнөдөн үзүлгөнгө чейинки алды. Жаны чыкканча бул дин толукталды. Өкүмдөрдүн баары түштү, буйруктардын баары түштү, тыйыла турган нерселер тыйылды, дин толукталды. Анан ушул аят өлөр алдында эле түшкөн. Могу жогорудагы аят. Бүгүн мен силерге диниңерди толуктап бердим, жакшылыгымды толуктадым, жана ушул дин менен силерге ыраазы болдум деген аят түшкөндөн кийин бир аз эле күндөрдөн кийин пайгамбар алейхиссалату вассалам бул дүйнөдөн кош айтышкан. Анан кимде ким бүгүнкү күндө динге жаңылык киргизсе, пайгамбар алейхиссалату вассалам кылбаган нерсени кылса, бидаттарды. Ал эмне деген сөз? Ал деген пайгамбар алейхиссалату вассалам динин толук жеткизбей кеткен деген сөз. Динди бул поправка кылып толуктап коеюнчу, толук эмес деген сөз бул дин. Алла Таалам айтып, дин толук деп атат. Пайгамбар алейхиссалату вассалам айтып, бир да жакшылык калган жок мен жеткирбеген дейт. Бир да жамандык калган жок мен эскертпеген дейт. Мен силерди аппакай жерге таштадым, түнү жарыктай дейт. Бул жолдон өлөм деген гана жүрөгү кыйшык, жакшылык кайдасаң жамандыкты каалаган, бузукулукту каалаган гана адам өлөт деп атат бул жолдон. Ошол гана курuyт дейт. Ал эми чынчыл, акыйкат издеген, ынсаптуу адам, өзүнө жакшылык каалаган адамга дин ачык, айкын болгондо биздин кемчилик. Сен билбей калсаң ал жок дегенди билдирбейт, динди жок деген билдирбейт. Биздин кемчилик ошол буйрукту таппай, же бир тыюудан тыйыла албаганыбыз биздин кемчилик. Ал диндин кемчилиги эмес, динди ал жок дегенди билдирбейт. Мына ушул пайгамбар алейхиссалату вассаламдын өлүшү менен дин толукталды. Пайгамбарды келтирип акыркы дин ушул менен Алла Таалам бул неmatты толуктап берди. Анан ушул аят түштү: бүгүн диниңе толуктап бердим, жакшылыгымды да, неmatымды да толуктап бердим.
жана ушул дин менен силерге ыраазы болдум дейт. Кошпостон, кемитпестен, жаңылык нерселерди кылбастан жума күнүндө Меккеде Арафада турганда коштошуу кечесинде ушул аят түшкөн. Мына ошондо пайгамбар алейхиссалату вассалам чоң хутба кылган, билесиздер, акыркы коштошуу кечесиндеги жалпы мухажир ансарларга, жалпы мусулмандарга пайгамбар алейхиссалату вассаламдын кайрылуусу болгон. Мына ошондо түшкөн дейт, жума күндө. Андан кийин аз эле күн жашаган. Мына ошентип акыретке узап кеткен пайгамбар алейхиссалату вассалам. Бул дүйнөдөн кош айтышып. Ушундай ак жерге таштады, мындай бүт ачык, буйругу да ачык, тыюусу да ачык деген сөз да. Анын түнү күндүздөй деп атат. Бул жолдон өзүнүн жүрөгү кыйшык, сөзү кыйшык, ниети кыйшык. Жакшынакай от кайласаң, бекер мээси көкмө болуп калган койлор барго кайра бокко качат деп коет. Оң сүйлөбүз тетир сүйлөйт. Өзүнө жакшылык каалабаган, анын максаты ээрчийин, амал кылайын, оңолоюн деген максаты жок. Ойногон адамдар барго тетир сүйлөп. Мына ошондой адамдар эле адашат дейт да. Болбосо жакшылыкты каалаган адамдарга дин толук. Ушул аятта элестетиңиздер, Аллах Таалам өзү күбөлүккө өтүп атат. Кулдарым, бул дин толук, жаңылыктын кереги жок, реформанын кереги жок, референдумдун кереги жок. Отуруп алып семинар, анан конференция, канткенде бул динди могу жерин мындай кылсак болот, канткенде муну алып койсок болот, кемитип койсок деп отурган адамдардын, ойчулдардын оюна, философтордун философиясына, психологтордун психологиясына бул дин муктаж эмес. Болгондо ошо психологтор, ошо философтор, ошо ойчулдар динди билбейт, үйрөнбөйт. Кебетеси мусулман, намаз окуйт, жүрө берет, бирок ошо динди үйрөнбөгөндүктөн алар башка жактан жан дүйнөнө түнөк издешет. Психологиядан издейт, философиядан издейт, дагы бир белекеттерден издейт. Анан ошо менен жан дүйнөнүн спокойствие таптым дегендер бар. Ар кандай жанагындай коуч курстардан оку. Анын баары динде бар. Мына бул дин кыямат кайым келгенче адамдардын проблемасын чече турган, көйгөйлөрүн чече турган жол, чечим бар. Жана ошондой эле бул дин адамдардын кызыкчылыгына бүт тараптан төп келген, дал келген, ыңгайлуу адамдын фитратына, табиятына дал келген дин. Ал эми динге жаңылык киргизген нерсе адамдарды жүдөтөт. Байкасаңыздар, мына мен WhatsApp'тан окуп турам да, бирөөлөр бир нерсени үйрөтүп койгон, анан байкуш ал кызыгып кыла берет экен. Эмнеге дегенде ал дин деп ойлоду да, сооп деп ойлоду. Анан айтасыңдай бул нерсе туура эмес, динде жок, өзүңдү жөн эле кыйнап атасың, ташта муну дегенде, ал айтат, байке дейт, ушуну айта албай аттым эле, бирок өлө кыйналып жүргөм дейт да. Негедир жүрөгүм сезип аткан, ушундай кыйынбы бул дин депчи. Көрсө ал эмне кылган? Диндеги жок нерсени кыйнап өзүн кылып жүргөн. Аны бирөө адашкан, бирөө үйрөтүп койгон да. Себеби диндеги жок нерсенин бар адамга оорчулук жаратат, кыйынчылык жаратат. Акыры барып ал таштайт. Ошону эле таштаса мейли, динин да таштап салат ошол себептен. Бир бидат адамдын башына жүк болуп, акыры барып намазын ташташына себепкер болот. Эмнегесе ал башына көп жүктөр жүктөп алган. Аккан суудан суу агат го мындай. Ошо сүннөт жолдор, пайгамбардын жолу ушундай. Уклону менен акырын сууга аны куйсаң, өзүнүн уклону менен агып кетет. Ал эми бидатчылардын жолу, динге жаңылык кирип, диндеги жок нерсени жасагандар, булар тоо жакка суу агызам деген адамдар. Өйдө жакка сууну жүргүзөм деген адам. Адамдарды да кыйнайт, өзүн да кыйнайт, барын кыйнайт булар. Динди да жаман көргөзөт, адамдарга оорлотот. Анан ошон үчүн карап кой, бул динге кирбей эле турайынчы, кирсем мен жумушумду ташташым керек, жашоомду баарын токтотушум керек, анан барып башкача жашаш керек деп жана адамдар сыртынан карап өкүм бергени дагы сөздүн орду бар. Себеби аларга ушу диндеги дават кылып чакырганда орду менен чакырган эмес. Диндеги жок нерселерди жүктөп салган, жашоосун оорлотуп салган. Болбосо бул дин кыямат кайымга чейин адамдардын табиятына ылайыкташылган, бүт маселелерди чече турган дин. Ар бир заманга ылайык келген, ар бир мекенге, ар бир чөлкөмгө дал келген. Пайгамбар алейхиссалату вассалам диннин жаңы шариятка, жаңы пайгамбарга, жаңы динге муктаж эмес. Жаңы ойго, бир динге жаңылык киргизүүгө муктаж эмес бул ислам дин. Асмандан бир китеп түшсө деген, же жаңы бир элчи келсе дегенге муктаж эмес. Кандай гана окуялар болбосун бул аламда, кыямат каймалчы кандай бир жаңылыктар кирбесин, жаңы технологиялар кирбесин, заманы өзгөрүп эмес, тим эле шундук өнүгүп кетсин, айга учуп кетсин, Марска барып жашап алсын, кандай болсо дагы Аллахтын китебинде, пайгамбар алейхиссалам сүннөтүндө жашоодогу чечиле турган маселенин бардыгы бар. Өкүмү да бар, чечүү жолу да бар. Маселе эмне деп айтайын? Маселе шейх айтат, ошол аяттардан, хадистерден, шарияттан өкүм чыгарууда, истимбатты окууда, ошону далил келтирүүдө, өкүмдөрдү алууда, пайдаларды алууда. Мына ошого жеткени бар, жетпегени бар. Кээ бир адамдын илими жетет, кээ бир адамдардын илими жетпей калат. Кээ бир иштихат кылат, иштихат туура эмес болуп калат.
бул деген шариат кем деген билдирбейт. Бул деген ислам ошону чечүүгө жарабай турган дин экен деген билдирбейт. Ал биздин кемчилик. Илимибиздин кыска болгондугунан, түшүнүгүбүздүн кыска болгондугунан, ошол Аллах жүргөн аятка, вахийге көңүл бурбагандыгыбыз, акыл ой жүгүртүп бөгөндүгүбүз. Ошол себептен келип чыгат да анан билбей сыртынан башка адамдарга ислам дини маселелерди, көйгөйлөрдү чече ала турган бир чоң вахий экенин билбейт да. Же болбосо кээ бир адамдардын өзүнүн жалкоолугу, өзүнүн хавасы, напси ээрчип кетет дагы, туура эмес адаштырып салышат акыйкаттан. Болбосо бул дин толук, кандай десем, бүт тарабын камтыган төп келген дин. Аллах Таалам бул үммөттү, ислам үммөтүн кыямат кайымга чейин ушул дин менен толуктаган. Кыямат кайым келгенге чейин. Сөзүнүн аягында не деди? Ниса сүрөсүнүн 59-аятында Аллах Таалам айтты. Фаин таназатум фи шейин фаруддуху илаллахи вар расул. Эгерде силер талашып тартышып калсаңар, Аллахка жана Аллахтын элчисине кайтаргыла деди. Ычкан ушунун чечүү жолун Аллахтын китебинен, пайгамбар алейхиссалату вассалам сүннөтүнөн кайткыла. Ырым-жырымга эмес, өзүң түшүнүп алган бир адаттарга эмес, түшүнүктөргө эмес, Аллахтын китебине, пайгамбар алейхиссалату вассаламдын сүннөтүнө, жолуна кайткыла. Жок, мен башым жетпейт, акылым жетпейт, билбейм деп кантип кайтарган десем, ким кайтат? Илим элерине кайтасыз. Илим элери ошо Аллахтын китебинен, пайгамбар алейхиссалату вассалам жолунан сизге чечимди чыгарып берет. Пайгамбар тирүү кезинде пайгамбарга кайтып барган. Сахабалардын анда. Дагы 2-Шура сүрөсү 10-аят. Вамахталафтум фи мин шейин фахукму илаллах. Кайсы нерсе талашып тартышып калсаңар, анын өкүмү Аллахка кайтат деген. Ушул аяттын бардыгы эмнеге рот берет, кимдерге жооп берет? Кээ бир адамдар ислам дини жараксыз, ислам дини менен жашасак жашоо жок, ислам дини толук эмес деген атеисттер, жанандай динден жүз бурган адамдар бар. Алардын түшүнбөй, шариаттын сырларын билбей, шариатты сырттан карап калып, шариат бул кыска түшүнүк, көп маселени чече албайт деген адамдарга жооптор. Кайсы талашсап тартышсаңар, Аллахка жана Аллахтын элчисине кайтыргыла, силер табасыңар деген бул нерсе. Жана ошондой эле рот бар кимдерге? Бул дин ошол заманда гана жарайт, азыркы күнгө жарабайт дегендер бар. Ошол караңгы адамдар, адашкандар, шариаттын өкүмүн билбегендер, ислам динин түшүнбөгөн адамдар айтат. Бул не заман, азыркы заман, современный технологиянын заманы, не сахабалардын заманында эмес, ошол заманга ылайык болот деген кээ бир атеисттер, кээ бир динден алыс болгон адамдардын сөздөрүн угуп каласыздар. Ал эми азыр болсо заман башка, бул нерселер жарабайт деген сөздөр бар. Анда Алла Таала эмнеге айтып атат? Алеума акмалту лакум динакум, бул динди толуктадым деп атат, кыямат кайымга чейин. Силерге ыраазы болдум ушул дин менен. Бул динди толуктадым, ар бир заманга, ар бир чөлкөмгө кыямат кайымга чейин ылайык дал болот деп атат. Эми кимде-ким бул динге жаңылык киргизем деген адам бул жанагынын эле окшош сүрөтү. Кадимки пайгамбар алейхиссалату вассалам бул динди толук жеткирбегендей. Пайгамбар алейхиссалату вассалам динде кыянат кылгандай. Анан келип бир акылдуу келип, мен толуктайм. Пайгамбар алейхиссалам нерин жеткизбей коюптур, мен жеткирем. Муну айтпай кеттир, мен айтам. Муну толуктай коюптур, мен толуктайм деп пайгамбар алейхиссалату вассаламды аманатын жеткирдим деген аманатын кыянат кылды дегенге барабар. Пайгамбар толук жеткирдим болсо, жок, толук жеткире элек дегенге барабар. Кимдер бул амалдын кылыгы? Ар бир бидат кылган адам. Ар бир диндеги жок нерсени боло берет деп кылгандар. Ар бир адам эмне болмогу эле баланча кылып атпай, мен деле кыла берем дегендер. Бул пайгамбар алейхиссалату вассалам кайтарган жок бул дин. Ошол адамдын өзүнөн сураш керек. Ким ошо чакырса, пайгамбар алейхиссалату вассалам ушуну кылды беле? Ошого чакырды беле? Ушул нерсени сахабалардан көрүп туруп унчукпай калды беле? Жана ошондой эле бул аятта да рот бар. Ар бир динге жаңылык киргизген, ар бир ибадаттарды таба алгандар, ал ибадатында Курандан да, сүннөттөн да далил жок. Ал эмне десе, биздин көзүбүзгө жакшынакай көрүндү. Же биздин ата-бабалар ушинтип кылып келген. Же болбосо ушундай бир ырым-жырым менен биз көрүп келгенбиз. Ошол нерседен кылып атабыз деген. Ал ибадатты Аллах Таалам Куранда да, сүннөттө да жүргөн эмес. Ошон үчүн ал ибадат болуп саналбайт. Ошон үчүн пайгамбар алейхиссалату вассалам не деди? Кимде ким бир жаңылык нерсени кылган болсо, ал өзүнүн бетине урулат деген, кайтарылат деген. Өмүрүнүн аягына чейин ар бир сүйлөгөндө да башында эмне деген пайгамбар алейхиссалам? Ойякум мухтасатул умур. Силер ушундай бир жаңылык нерсени киргизүүдөн сак болгула, алыс болгула, оолак болгула деген. Себеби ар бир жаңылык бул бидат болот деген. Ар бир жаңылык киргизген бул адашуу деген. Туугандар, бул жаңылык дегенде бир технология эмес, диндеги нерсе. Ошол менен Аллахка сыйынам деген нерсе. Ошол менен Аллахка жакындайм. Ошол нерседен сооп үмүт кылам деген нерселердин бардыгы динде, Куранда жана сүннөттө болуш керек. Анда жокпу, мен ушуну сооп деп ойлойм десеңиз, анда бидат кылган болосуз, эгер динде жок болсо. Кимде ким бир ибадатты
иштеп чыгып, ада Аллахтын китебинде пайгамбар алейхиссалату вассалам сүннөтүндө жок болсо, анда ал пайгамбарды айыптаган болот. Бул динди толук жеткизбеген деп. Жана кээ бир адамдар бири-бирин айыптайт го, бул муну кылбай коюптур. Мына мен келдим, мен кылып атам муну деп мисал. Ал динде андай кылбайт туугандар. Пайгамбар алейхиссалату вассалам айыпталбай динди жеткизбеди деп. Аны Аллах таалам өзү күбөлүк берип, дин толукталды, пайгамбар жеткизди деп. Кантип келип бир адам дин толук эмес экен дейт. Аны абал тили менен айтпаса да амалы менен айтып атпайбы кийбирлер. Бидат кыла берсек эмне болмок эле? Бул жакшы экен, чырайлуу экен, аябай ыңгайлуу экен бизге деп. Мындайча Аллах таалам динди толук жеткирдим дегенге моюн албаганга барабар. Пайгамбар алейхиссалату вассалам убагында дин болуп болгон, ошол кезде болбогон нерсе бүгүнкү күндө дагы ал дин болбойт. Мына ушул бардыгы кимдерге урот эмне болот? Аларга кайтаруу. Саллаллаху таала аля хайри халкихи ва аля алихи ва сахби ажмаин. Аллах таалам баарыбызга ийгилик тавфик берсин. Пайгамбар алейхиссалату вассаламдын сүннөтүн бекем кармоого жардам берсин. Агын актай, карасын карадай билип, жалганды жалгандай, бидатты бидаттай билип улак болууга насип кылсын. Сүннөтүн сүннөтдөй, акыйкатты акыйкаттай билип, ошол нерсеге эргешип бекем кармоого Аллах таалам бизге жардам берсин. Субханакаллахумма ва бихамдика, ашхаду ан ла иляха илля анта, астагфирука ва атубу илейк.